Assalamu alaikum достор жана YouTube колдонуучулары. Бүгүн сабакта мен сиздерге Samsung Galaxy S6 корейский версиясындагы телефондун блокировка абалынан же болбосо култанып калган абалдан чыгарууну үйрөтөм. Ал үчүн телефондон биз эки баскычты бирдей басуубуз керек. Суук көтөрчү баскычы менен өчүрүп жандырчу баскычты бирдей басабыз. Бир аздан соң Android логотипи пайда болот. Мына азыр Android логотипи пайда болду. Андан кийин кнопкаларды кое беребиз. Мына бизге алгачкы меню ачылды. Бул корейский телефондорду блокировкадан чыгаруу үчүн же болбосо hard reset кылуу үчүн 3 меню ачылат. Мына бизге азыр алгачкы меню ачылды. Бул менюдан биз research менюсун тандайбыз. Бул менюнун 4-катарында жайгашкан. Звук азайчу кнопка аркылуу менюнун 4-катарына чөбүз жана өчүрүп жандырчу кнопканы басабыз. Мына бизге экинчи меню ачылды. Бул менюдан recovery'ни тандап өчүрүп жандырчу кнопканы басабыз. Recovery менюсүн өтүп жатат. Анын үчүн бир аз убакыт керек болот. Мына 3-чү recovery менюсу ачылды. Бул менюдан бизге with data factory reset деген бөлүм керек болот. With data factory reset бөлүмүнө алып түшүп өчүрүп кирүүчү кнопканы басабыз. Бул менюдан delete all user data деген бөлүмгө өтөбүз жана өчүрүп кирүүчү кнопканы басабыз. Мына автоматтык түрдө бардык телефондун настройкалары өчүрүлүп жатат. Мына кайра эле recovery менюсуна чыгып калды автоматтык түрдө. Бул менюдан reset бөлүмүн тандап өчүрүп кирүүчү кнопканы басабыз. Мына телефон автоматтык түрдө перезагрузка болуп жатат. Hard reset кылгандан кийин телефондун жануусу бир аз убакытты талап кылат. Бир аз күтө турабыз. Мына бизге алгачкы бет ачылды. Бул жерде бармак изин сурап жатат. Мына азыр бармак изибизди коебуз. Мына телефондун менюсу ачылды. Бул жерде бизге телефонду кантип колдонуу жөнүндө инструкция сунуштап жатат. Азыр окей баскычын басабыз. Эми биз телефонду орус тилине которуу үчүн setting кнопкасын басып, андан кийин L setting деген бөлүмгө өтөбүз. Бул жерден бизге language input деген бөлүм керектелет. Language деген баскычты басабыз. Мына бизге көптөгөн тилдерди сунуштап жатат. Азыр биз өзүбүзгө ыңгайлуураак тил, орус тилин тандайбыз. Мына телефон орус тилине өттү. Башкы менюга чыгып туруп телефонду көрөбүз. Мына башкы менюн бастым. Алгачкы менюга кириш үчүн бир аз убакыт керек болуп калат. Мына кайра эле бизге телефонду кантип колдонууну сунуштап жатат. Азыр окей баскычын басабыз. Мына башкы меню. Бардыгы орус тилинде жана сизге колдонууга ыңгайлуу. Ошону менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Эгер бул видеоролик сизге пайдасы тийсе, анда лайк басып, комментарий жазыңыз жана досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биздин YouTube каналыбызга жана социалдык баракчаларыбызга катталышты унутпаңыз. Кийинки сабактарда жолукканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.